сасык тумоо же грипп. Сасык тумоону кайсы микроорганизм чакырат? Бул вирус чакырат, урматтуу мекендештер. Вирус менен күрөшүү өтө оор, албетте, татаал. Ушул вирус организмге киргенден кийин бүгүнкү күндө абдан өзүнүн татаалданганын, осложненияларын көп берип атат. Жөтөл, мурун бүтүү, дене табынын көтөрүлүшү, алсыроо, табиттин жоктугу, баш айланып, баш ооруу, ушунун баары ушул грипп, башкача айтканда сасык тумоодун белгилерине кирип кетет. Канткенде биз ушул сасык тумоодон өзүбүздү профилактика кылабыз жана канткенде жакшы болобуз. Демек, эң негизгиси албетте таза абада жүрүү бул эң жакшы нерсе, көбүрөөк кыймылдоо бул да жакшы нерсе, көбүрөөк тердөө, залга барып көбүрөөк тердөө бул да жакшы нерсе. Эми мындан тышкары, урматтуу мекендештер, сиз сөзсүз түрдө лимон суусун, чеснок суусун, перекс кошулган суу, сода кошулган сууларды ичип жүрүүңүз адамдын организмине кирген вирустарды өлтүрүп бергенге чоң жардам берет. Мындан тышкары, албетте, дайым мен айтып келемин, диета, тамакты жөндөө, албетте, кайнатылган, суюктугу көбүрөөк тамактануу дагы биздеги организмге кирип бизди кыйнап аткан вирустардын шлактарын айдап чыгууга чоң жардам берет экен. Албетте, мен дайым эле айтып келемин, перекс бул абдан жакшы коргойт деп. Мисалы, сиз кандайдыр бир дене табыңыз көтөрүлүп кыйындап калган болсоңуз, анда сиз 20 граммдык шприцке суу аласыз. Бирок ошол сууга перекс 200 мл жылуу сууга бир аш кашык перексти коюп туруп, аны 20 граммдык шприц менен тартып аласыз дагы мурунуңуздун бир таноосуна киргизип, кайра чыгарып турасыз. Экинчи таноосуна киргизип, дагы сууну чыгарып туруңуз. Мурун көңдөйүнө кирген вирустар менен жакшыраак күрөшөт экен. Сөзсүз түрдө оозуңузду чайкашыңыз керек. Албетте, сода суу менен чайкаңыз жана перекс суу менен. Көрдүңүзбү? Эң эле оңой эле, жөнөкөй, колуңузга тез эле келе турган, аптекада жана башка жакта арзан эле сатылган перекс менен сода бизди көп вирустардан сактап калат экен. Демек, урматтуу мекендештер, сасык тумоодон арылыш үчүн, ушу мен башында айтып кеткендей, чеснок сууну да көп ичиңиз, лимон сууну көп ичиңиз. Албетте, алар ысык болгону жакшы. Канчалык организмге ысык суу кирсе, ошончолук кан айлануу жакшы жүрөт дагы. Адам тердеп, бизге кирген вирустардын шлактары дагы жакшыраак сыртка чыга баштайт экен. Сөзсүз түрдө тамакты жөндөңүз, ооз күйбөй турган жылуу сууну ичиңиз. Ошолорго көп нерселерди кошуп ичүү дагы биздин грипптен алдын алууга жардам берет.